Бүгүнкү сабагыбызда Кыргыз элинин Озеки көркөм казынасы мифтерге токтолмокчубуз. Озеки чыгармачылыкты изилдеген илимпоздор кыргыз фольклорун 3 чоң текке бөлөт. Биринчиси эпикалык тек, экинчиси дидактикалык чыгармалар, үчүнчүсү лирикалык жанр. Эпикалык текке мифтер, легендалар, жөө-жомоктор, эпостор, дастандар, тамсилдер кирет. Бүгүнкү сабагыбызда эпикалык текке кирген мифтер же болбосо аңыз токтолмокчубуз. Миф түшүнүгүнүн кыргызча мааниси аңыз, уламыш, болмуш, баян дегенге жакындап барат. Дагы чечмелеп жандырганда байыркы бабаларыбыздын акыл түшүнүгүнүн, чыгармачыл дараметинин жетишинче өздөрүнүн тиричилиги алгач ыйыктарды, пирлерди, колдоочуларды, бабаларды, баатырлары жөнүндө элден мурда ойлоп чыгарган керемет жомоктору. Байыркы бабалар ой санаасын, мамилесин жана жашоо тиричилигин символ, образдар аркылуу түшүндүргөн. Аларга баардык нерсе таза жана ыйык көрүнгөн. Ошондон улам аңыз жаралса керек. Кыргыздын Озеки жашап келген аңызын ырга айланткан улуу манас эпосу байыркы доорду ал акыбалды дал өзүндөй баяндап тургансыйт. Жарымы төгүн жарымы чын, жарандардын көөнү үчүн. Жанында болгон киши жок, жалганы менен иши жок. Байыркынын калпы көп, калпынан да алпы көп. Чындыгында эле жанагы эпикалык чыгармалар деле бул жерде көп мифологиялык түшүнүктөр бар экендиги айтылып турат. Байкап көрсөк аңыз миф жомоктон да мурда жаралган көрүнөт. Аңыздардын эң эскиси бабалардын теңирчилик доорундагы айбанаттар, ай, жылдыз, күн жана башкалар жөнүндөгү элестетүүсү болсо керек. Адамдардын акыл эс, ой жүгүртүүсү, дүйнө таанымы улам өскөн сайын аңыздык түшүнүктөрдүн мазмуну тереңдеп, ыйыктары сыйда жана кеңири өзгөрүп өсүшкө ээ болгон. Наристе чоочун дүйнөнү аруу карагандай, байыркы көчмөндөр да аалам жаратылышына, табиятына, анын кубулушуна, жан жаныбар дүйнөсүнө таң калуу менен карап, теребелге жана жашоосу жөнүндө ойлоно баштаган. Алар өздөрү чыгарган аңыздарынын көбүн чындык катары да кабыл алышкан. Ааламдагы табият кубулуштарынын, жаныбарлардын, адамдардын, өсүмдүктөрдүн, алардын кесиптеринин жана кылык жоруктарынын өз-өзүнчө атасы, пирлери, колдоочусу, ээси болот жана алар касиеттүү жана ыйык келетишкен, аларга сыйынышкан, ылайыктуу аттарды беришкен. Кыргыз аңызында көптөгөн пирлер, ыйыктар бар. Кыргыз элинде байыртадан макал сөз келет. Пейли жакшы кем болбойт, пири болбой эл болбойт. Эл аны теңирчилик доорунан бери айтып келген. Ал пирлер өздөрүнүн мурда адамдын өмүрүн, амандыгын сырткы коркунучка баледен күрөш менен коргойт деген. Учурунда ар бир пирдин символдук белгиси болгон. Демек кыргыз аңызында төмөнкүдөй пирлер айтылып келет. Мисалы үчүн биринчи бул жерде Көкө Теңир. Көкө Теңир. Бул Көкө Теңир болсо асмандын, көктүн пири деген түшүнүк бар. Асмандын, көктүн пири. Көктүн пири. Мына ошентип биз Көкө Теңирге сыйынып келебиз. Күн Теңир болсо күндүн пири. Күндүн пири. Демек бизге да Кудайга жалынганда, ушундай кылганда ушу пирлерге дагы жалынабыз. Жерине кара жердин пири. Кара жердин пири. Биз дайыма айтабыз, жерине колдосун. Бекеринен Айтматовдун Саманчынын жолунда мына ушул жерине жөнүндө кыргыз ата, кыргыз элинин пири. Кыргыз элинин пири. Умайыне. Демек умайыне колдой дейт. Бул аял заттын, наристенин молчулуктун пири. Аял заттын, эгерде биз жанагы көркөм чыгармаларга карасак, же болбосо ушул жанагы чоң энелерибиздин, чоң аталарыбыздын сөздөрүнө карасак, ушул умайыне колдой көр деп наристени, умайыне колдосун деп. Наристенин молчулуктун пири катарында күнү. Эми калкаман. Бул деген калкаман ата колдосун деп коебуз го, элдин пири.
элдин пири. Мындан сырткары мисалы үчүн Элеман бул журттун пири. Журттун пири. Малабай болсо малдын пири. Малдын пири колдосун деп айтабыз малабай. Малдын пири. Адам ата адамзаттын пири. Адамзаттын пири. Адам ата обойне деп коебуз го, адамзаттын пири. Демек адам ата болгондо бул адамзаттын пири. Эми Кыдыр ата колдой көр дейбиз. Бул же болсо Кызыр ата жылаң ачыйык деп коебуз. Адамды колдоочу. Адамды колдоочу, жөлөөчү. Бакты таалай бере турган жакшылыктын, бейпилдиктин, жолдун пири. Секелек сары кыз же болсо Асан шайыр деп коебуз. Бул акылдын пири. Мынакей акылдын пири. Зулайка Жусуп деп айтылат сүйүүнүн пири. Сүйүүнүн пири. Актайлак шамандыктын пири. Шамандыктын пири. Имам Мазамбесов соодагерлердин пири. Соодагерлердин пири. Камбаркан болсо күүнүн пири. Күүнүн башы Камбаркан деп келебиз, күүнүн пири. Демек ушу Камбаркан колдосун. Обон абаздын пири. Күүнүн обон абаздын пири. Баба Дыйкан же болсо боз кептер дейси, Баба Дыйкан колдосун деп. Эгиндин дандын ээси. Дандын дыйканчылыктын пири катарында. Улукман деп коебуз. Улукман болсо бул табыпчылыктын пири. Табыпчылыктын пири. Очок эне, демек өзүңөр көрүп турган же от эне, оттун сүйүшкөндөрдүн пири. Оттун сүйүшкөндөрдүн пири. Жайык баба, Шайык баба бул болсо акылдын пири. Акылдын пири. Өтүкан Тастар ата бул тоонун пири. Тоонун пири. Гүлдөр ата Жамгырдын, Чагылгандын пири. Жамгыр Чагылгандын пири. Дөйтө ата устанын жана бакшылыктын пири. Устанын жакшылыктын пири. Сулайман же Сувай деп коет. Сувай. Бул суунун пири. Суунун пири. Үркөр ата Жылдыздын пири. Жылдыздын пири. Ал эми Желкайып Шамалдын пири. Шамалдын пири. Мындан башка дагы байыркы заманда 100дөн ашык пирлер бар экен. Бул эми ушул табиятка сыйынуу, өзүбүзгө бир колдоо издөө катарында учурунда колдонуп келген бул мифологиялык чыгармаларда кеңири учурайт. Ал эми биз дагы турмушубузда мына ушул пирлерди азыркы күндө деле ушул ата бабаларыбыздын бир эмесинде колдонуп жүргөндүгүн кеңири учуратабыз.